Бақытбек, сізге дағы бір сұрау. Сіз бүгін группаға жазған екенсіз, ақшаның коду сілердің манжаларыңарда депші. Бұны қандай манеде жаздыңыз? Қайсы манжаларыңызда? Азыркы келген жаңы дорды отпайды ба? Бұрамда өте өстеп тұрмайыз ба? Ошо өткөндегі жалпы дүйнө жүзі бойынша един ақша болады. Әр бір азыр біз ақшаларды бөліп жүрөбүз го. Един ақша болады да. Ара ошо един ақшаларды адамдардың жарықтығына, қаншалық тазалығы, энергиясының күшіне қарата ақшалы өршеді. Мысалы, энергияң қанша сенікі күшті болса, сен ошонча қызмат қылып боласың да. Дүйнөгөчү. Ошон ошол жерде манжаларыңдағы сен ошол кнопка турат па аламын сага. Ошол кнопкага койгондо сен жарыгыңа жараша акча алып бересиң. Анан ошону кантип күчөтүш керек эми алда? Жарыгыбызды күчөтүш керекпи же манжа менен иштешибиз керекпи? Жок, ошол бар, сен жарыгың манжага чыгат да, манжа код болот. Ошол кодду базар любой жерде алсаңчы. Ошо банкомат сыяктуу ошол болот, ошого колуңду коесуң. Каалаган суммаңды ала бересиң. Всё түшүндүм. Бул пока иштеп мындай иштеп акча албайсың да. Бүт жарык менен алат. Всё хорошо. Энергетический акчалар окшойт да. Жок, бул эми боло турган, жакында боло турган нерсе. Кудай буйрса. Ладно, ошол күн келе берсин, ошол күнгө жетели. Ошондо түшүнбөсөк азыр пока түшүнүксүз. Элге чоң жаңылык болуш керек, себеп дегенде биз азыр күнөндө көп сөздөр сүйлөп аткандын көп эле, чынында туюм, сезим, анан божомол менен айтабыз да көбүнчөчү. Бирок ошонун баарында чындыгы бар экенин билип турабыз. Да, ушундай болот деген өзүдө бир кандай ишеним, подтверждение бар да. Ал ошол сөздөрдү эле ошондой десе биз кандайдыр окуп калабыз, же болбосо аян түш келип калат сыяктуу. Азыркы вопрос мындай болот па энди көбүнчөчү. Биз кандай кылып аяка өткөндөн жашайбыз депчи. Вот ошо өткөндөн аяка деген алтын дорго. Да, алтын доргочу өткөндөн кийин пока биздин сознание пока такаса жетелек деп өсүлүштө. Ошол убакта ушул азыркы эле банкнотту акчаласыңар го. Ошол сыяктуу коддор турат. Ошого сиз барасыңар да колуңарды базасыңар да, колуңар код болуп турат да. Ошол колуңар аркылуу сиздеги жарыкка жараша акча аласыздар. Бул эми энергетикалык деңгээлде жаралып калган нерсе да, буюрса. Настоящий физически болуп турган нерсе. Ошодо уже энергиясы жаралып калды, эми физически келиш керек. План немеси жаралып калган нерсе да. Ана ошондо адамдар жарыгына жараша акча алат. Бирок адамдардын сознаниясы жетип калат да. Азыр берип койсо сен айланай бир Бишкектин баарын сатып алып дебейсиңби? Жок, адам бүт напса өзүнө керектүү гана нерсени алат. Ашык алышпайт. Ошондой болуп калат да, ошон үчүн ошо кимдин жарыгы канча болсо ошол акча дайыма. Анан ал мындай да, мисалы бул единый акча болот да. Баары дүйнө жүзү боюнчачы. Хоть сен Африкада жашайсың, Америкада жашайсыңбы? Ала берсең болот да. Ошо сен манжаң паспорттуң, ошо манжаңда көп коддун баары сенин манжаларыңда болот да. Сон болсун эми. Азыр биз үчүн бул өзүнчө бир жомок болуп атат да. Мисалы жомок деп башына эле келип атат да, бирок жашоо чынында жомок да, жомок айланып алсаң. Адам жомокто биз баягы мону байланып калган көз көргөн, акылы сезген нерсе менен жашап эле биз жомокту өстүрүп турабыз да. Сонда айтылат эмес, кыялыңда баардыгы орундалат деп, кыялың жомок да. Вот кыялды ошо фантастикаңды иштете билсең жакшы да. Ар бир адам. Хоть мейли калпычы бол. Бакыр түстө элесиң да калп айткан болбойт экенчи. Чын айтканда фактически чын энергия иштейт. Всё, рахмат. Сон жаңылык айттыңыз дагы. Мисалы азыр өнүгүү, өсүүдө биз баягы эле техникаский долг иштеп атпайлыбы? Мисалы өнүгүп атабыз, жолду салып атабыз. Бул өнүгүүнү иштейсиз өнүгүүчү. Пока адамдын аң сезими өспөйүнчөчү. Мына азыр силерге айтып атабыз да, силерге мына биз эч кандай жумушу жок эле изобилие акчаны ал деп айтып атабыз да, ошого келип атабыз. Эми ушуну жаратуу бүгүнкү күндө болобу болбойбу? Болот да. Жана башында айтып кетпедикпи экөөбүз тиги немеге Алтайга барып келсе болот депчи. Себептен Алтайда элге ошо жарык, биз азыр жаратабыз деген жарык жерден да үстүнөн да чыгып
элдердин көбү 4-нчи измененияга билип өтүп атат да. 5-нчи болбосо да 4-кө өтүп атат. 4-тө баштап турган десе да. А биздин элде болсо бирөөз ар кандай динде жүрөбүз, ар кандай нерседе жүрөбүз. Ошон үчүн биз баягы бир жарыкка келип атырбыз да. Эгерде ошо элдин башындагы келген киши же элдин политикасы, элдин жүргүзгөн нерсеси бар азыр ушуга болуп кетсе, анда ушундай эле болуп калат. Ошо жарыкты тартабыз, ошол жарык менен иштей баштайт, ушул жарыкка эл өтөт. Баардыгы сол болот. Могуна көйгөй жок, кыйналмай деген жок. Чынында жашоо жыргал болуш керек да. Мына буга чейинки келген биздин ар бир жырга кыйналган жашообуздун баары бул таздай себеп болуп калды да. Эми биз деле кыргыз эли, кыргыз жери аябай касиеттүү жер деп айтылат го. Өзүбүз касиеттүү болуп сознаниябыз болбой атпайбы? Төмөн ата өткөн жер, Нылда ата өткөн жер, Манас ата өткөн жер, анан кийин бизде ушу Алтайдагыдай энергия жокпу дейм деген ой келип атат да мага. Жок, бизде баары жараткан аң сезимде чындыгындачы, чындыгында аң сезимде. Мисалы ал элде бир кандайдыр бир жан дүйнөлөрдү тазалап барышат да. Анын үстүнө анан экинчи анан жердин астына катылган энергиялардын баары чыга баштагандан кийин баягы өздөрү ошого шайкеш келип синхронус боло баштады да адамдарчы. И болуп атат. А бизде мисалы сен ойгондуң, бул ойгонду, ал ойгонду, бул эле саналып эле болуп атпайбы? Ошо энергияны жаратканчы. Иши эле өткөнүбүз менен аны жаратып жүргөнүбүз керек. Себептен общество ага айта албай атат да. Эгер ошо общество өтүп кетсе, бир постоянно элге жеңил, аябай жеңил жашоо келмек, жеңил жашоо болуп калмак. Вот ошону баары жеңил жашоодо келтирбей, баардык энергия болгон аткан биздин оюбуз, сөзүбүз, аң сезимибиз жетил элек да. Өзүбүзгө каршы, карама каршы иштеп атабыз, э? Жөнөкөй эле нерсе. Жөнөкөй нерсени жазаш кыйыныраак болуп атат. Түшүнүш кыйын болот. Да. Түшүнүш кыйын болот, жазашта эмес. Все, сон.